Бул үлпөт унаасы Германия, Япония, Корея же дагы башка бир мамлекеттен келген эмес. Өзүбүздүн эле жердешибиз Абдулвахап мырза туугандары менен Chrysler Caretta унаасын жасап чыккан. Идея чай үстүндө отуруп интернеттен укмуштуу Caretta машиналарын көрүп олтурганда келген. Сураштырсам бизде Кыргызстанда окшо эле жок экен. Казакстанда дагы барбы жокпу билбедим. Бирөөлөр бар дешкен. Бирок точно билгеним жок. Интернеттен көрүп туруп эле анан жасайм мен дедим дагы. Машинаны 12 000 долларга сатып алгам. Ошондойчу. Ошо интернеттен көрүп машинаны 12 000 долларга сатып алдым. Кийин үйгө алып келдим. Балам, жээним үчөөбүз анан кийин 3 күн 4 күндүн ичинде размерлерди чыгардым. Анан кесип салдым машинаны, ойлонбой туруп эле. Унаага керектелүүчү тетиктерди Ош Бишкектен алып келип турган. Chrysler Carrettасын жасоодо баарынан да өлчөмүн туура эсептеп, бири-бирине дал келтирүү зарыл болгон. Кыпында эле адашсаң, уна жараксыз болуп калмак дейт. Бир сөз менен айтканда, бул шедеврди жаратууда канчалаган чачтар агарды деп Абдулвахап мырза тамашалашты. Ушул компрессор машинанын боягы ушул компрессор менен сырдаган боёгон краскалар. Азыр эми машинанын дөңгөлөктөрүн жерде ушундай карап келет. Башында мурунку тойлорго чыгып жүрүүчү Chrysler 300 унаасын кадимкидей ортодон бөлүп, жаңы унаанын моделин жасаганга киришет. Муну көргөн кээ бир адамдар бул бир жакшына темир тулпарын бузуп алды, болбогон ишти баштады деп аң-таң болушкан. А бирок Абдулвахап мырза андай сөздөрдү кулактын сыртынан кетирип, өзүнө ишене үлпөт Carrettасына баш аягы 20 000 доллар чаптап жасап алган. Эми күн санап Carretta унаасы той мареке кызматында. Той үчүн жасалган да, бул той деп жасалган. Эки жаштар бактылуу болсо болду деп жасаганбыз да. Мунуну мен өзүм ойлоп, интернеттен ушундай сүрөттү алып, апарып анакейин баягы мемедеги типографиядан чыгартырып келип, анан өзүм ушундай кесип, өзүм жабыштыргам, краскадан кийин. Бул машинаны жасап жатканда иниси Муса да кол кабыш кылган. Ал дагы бөлүнгөн унаанын темирлерин көтөрүшүп, ширеткенде жардамдашып турган. Жалпысынан өзгөчө автоунаанын жасалышы Мусанын көзөмөлүнөн өткөн. Ошондуктан бул автоунаанын сырын жакшы билгендиктенби, ал учурда көп эсе өзгөчө унаанын айдоочусу. Мен өзүм негизи мен да ошо кичинекей мемлер менен атам бул Вахап байкем мен атам экөө бир тууган. Үчөө тең, эми усталар да. Мустан баласы бар, уста болот дегенде эме бар да, өнөр бизде да бар. Chrysler Carrettасынын сырты ичи заманбап жасалып, ичинде атайын камера сыналга орнотулган. А түгүл айдоочу менен ичиндеги адамдар байланыш түзүү үчүн рация да бар. Машинанын ички салону да кылдаттык менен сапаттуу жасалганы көрүнүп турду. Жакында эле кыргыз элинин сыймыгы космонавт Салижан Шарипов бул унаага түшүп жакшы пикирлерин айткан. Жакында эле бир 10-15 күндөй болду келип кетти үйгө. Келип машинага түшүп, машинасында машина жасап анан келип машинада сүрөткө түштү. Колунан көөрү төгүлгөн темир уста Абдулвахап 2 кабаттуу хаммер жасаларын пландап жатат. Мына ошентип элеттик усталар өзгөчө унааларды элдин жакшылыгына сунуштап жатышат.